Жалал Абад облусунда биринчилерден болуп Базаркулгон районунда сон борбору ишке кирген. Ал 2018 жылдан бери элге ар тараптан кызмат көрсөтүп келүүдө. Аталган жайда паспорт, заказ жана башка 29 багыт боюнча калктуу тейлөө жүргүзүлөт. Тейлөө борборуна бир эле Базаркулгон районунун тургундары эмес, Нокен, Кочкор Ата, Майлуу жана Токтоол райондорундан да келишет. Бардык мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүгө өткөрүүнүн негизинде электрондук подпись кол коюу ишке киргизилген. Ошондуктан башка жерлерде калктуу тейлөө борборлору бул тарапта жок болгондуктан бизге бүгүнкү күндө ошо жылдын башынан баштап Токтогул, бул жагы Чаткал, Алабука, Аксы райондорунан бери келип ушу электрондук кол коюу подпистерин бизден алып атышат. Айрыкча мекем уюмдун жетекчилери, анын кызматкерлери, айыл өкмөттүн кызматкерлери. Ал эми 2021 жылдын башынан бери калктуу тейлөө борборундағы паспорт жана заказ берүү бөлүмүнө бир топ жарандар кайрылышса, аларга өз учурунда кызматтар көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын президентинин 191 указынын негизинде 6 жаран этникалык кыргыз болуп паспорт тапшырылды. Ал эми Кыргыз Республикасынын президентинин указы, буга чейинки чыккан указынын негизинде 50 жаран Кыргыз Республикасынын жарандыгы болуп эсептелип паспорт алышты. Ал эми bundan sırtqarı biz tuğulğandığı turalı kübölük 4561 jaran 11 ayın içinde kübölük alıştı. Aların içinden kaytalanıp alınganlar var. Повторно жоғотуп алышып, же болбосо жазуулар өчүп кетип, аларда 1062 жаран кайрылган. 1062 жаран алды. Ал эми нике күбөлүгүн, нике тууралуу каттоо күбөлүгүн 1315 жаран алды. Мындан 5-6 жыл мурун элге кызмат көрсөтүү жайларында көйгөйлөр болгон. Учурда мындай көрүнүштөр жоюлуп, бардыгы электрондук түргө өткөн. Мындай жакшы кызмат көрсөтүүлөргө эл ыраазы. Азыр эми эртемендеп ким мурун келгендер, адамдар келе баштайт, өзү тизме кылып, ошого карап эмени алып атат. Анан ушуга карап, ошо очередке келгенде гана кирип атышат да, адамдар бардыгы тартип болуп калды. Мунсуз кире албайсың ишкери. Кагазыңыз, очуртуңуз келгенде кире бересиң, жакшы. Бүгүнкү күндүн талабы калкка сапаттуу тейлөө жүргүзүү. Бул багытта тынымсыз иш-аракеттер көрүлүп жатканын мындагылар билдиришти. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Базаркулгон шаары.